Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапар Мадаминов агайыбыздын Акыл эс тарбиясы китебинен акыл эс тарбиясынын мазмуну, мааниси деген темага токтолобуз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу ата-энелер жана тарбиячылар, сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи мектепке чейинки мезгил тууралуу кеп болот. Экинчи акыл тарбиясынын негизги максаты жана анын башкы милдети тууралуу маалымат аласыздар. Мектепке чейинки мезгил балдардын чыгармачылык жөндөмүнүн кызыгуусу, активдүүлүгүнүн көп түрдүү кыял ойлорунун интенсивдүү өсүү, ошондой эле көптөгөн суроолорду берүүгө кызыгуу мезгили. Ошол үчүн балдарды туура багыттоо, аларды акыл эс тарбиясында пайдалануу керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Акыл эс тарбиясы бул балдардын дүйнө таанымы, таанып билүү жөндөмү, ошондой эле акылын өстүрүү үчүн максаттуу системалуу таасир берүү, сезүү, элес, кабылдоо, ойлоо, талдоо, туура корутунду чыгаруу жана кыймылга келүү жөндөмүн өстүрүү. Акыл эс тарбиясынын негизги максаты бул үй-бүлө, бакчада балдардын акылын, интеллектин, ой өрүшүн өстүрүп, мектепте жакшы окууга, өз алдынча билим алууга, өзүн өзү өстүрүүгө жөндөмдүү инсанды тарбиялоо. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Акыл эс тарбиясы балдардын угуп көрүп түшүнүүгө, көрүп айтып берүүгө, ошолорду аткарып, жасап көнүгүү үйрөнүүгө жана суроого жооп берип, суроо берүүгө, себеп натыйжа табууга үйрөтүү. Башкы милдети балдардын табигаттан берилген жөндөмдөрүн ачуу, өстүрүү, айлана чөйрө жөнүндө эң жөнөкөй маалыматтарды берүү, таанып билүү жөндөмүн калыптандыруу, балдардын сезүү, кабылдоо, өздөштүрүү жөндөмүн өстүрүү. Айлана чөйрө бул табигат, дүйнө, аалам жөнүндө жөнөкөй түшүнүктүү маалымат берүү жана ал маалыматтарды системалаштыруу. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, балдар үчүн дагы эң маанилүү нерсе эмне? Акыл тарбиясы бул предмет жана кубулуштар жөнүндө маалыматтарды таап, чогултуп, талдоо үчүн балдарда байкоо жөндөмүн өстүрүү. Байкоо жөндөмү бул балдар үчүн эң маанилүү. Билим, илим алуу, тажрыйба үйрөнүү, булар баары акыл эс тарбиясынын булагы болуп саналат. Биз балдарды ошол булактан суу ичүүгө үйрөтүүбүз керек. Маалымат, идея, теорияларды өздөштүрүү жана пайдалануу акыл эсти өстүрүп, активдештирет. Биз үй-бүлөдө маалыматтарды, идеяларды жөнөкөйлөтүп, түшүнүктүү кылып балдарга берүүбүз керек. Урматтуу угармандар, биз сиздерге Акыл эс тарбиясы китебинен 16-18 беттерден кыскача маалымат берип өттүк. Өзүңүздөр дагы китепти колго алып, барактап окуп чыксаңыздар, эң жакшы маалыматтарга күбө болосуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.